чек ара маселелерин жакшы билесиздер. Күндөн күнгө жылып, чек арадагы үйлөрдү сатып алып, улам жылып келет. Мына буган чекит коюлат эле, ошол жакын жерде жүрсө. Ошол жерде иш болсо. Жана Россияга, Казакстанга кеткен 1 миллион кыргыз бар экен да. Ошонун 600-700 миңи мына депутат Жураев айтты, түштүк тараптан болот деп. Ошонун бардыгы кайта келип ошо түштүк отурат эле. Себеби улам чек аралар жылып отуруп, башка улуттагы адамдар келип, бүгүнкү күндө 30% түштүктүн немесин түзүп атат да. Эртең 50% түзөт, бирси күнү 60% түзөт. Ошондо ким барып мына депутаттардан, түндүк түштүктүн депутаттары чыккылачы трибунага айткыла. Кимиң барып могу жер меники, могу эл меники, Сулайман тоо меники деп айта аласыңар? Айта албайсыңар. 20 жыл дебейин 15 алышыңар. Мен өткөндө президентке кат жөнөтсөм, кайра жооп жөнөткөн экен. Акча каражат жетпейт деп. Эгерде бүгүн 100 миллион доллар требовать эте турган болсо, мындан 10-15 жылдан кийин проблема башталганда миллиардтаган долларлар жардам бербей калат. Бирок мен 20 жылдан кийинки ушу келечекти көрүп туруп айтып атам да, мына ушул сөзүмдү эстейсиздер. Мени менен поколениялаш ушу досторум ушу жерде чогуу турган. Менден кийинки Каркыранын эгасы бул жерде Жапаров Садыр отурат. Ошону угуп койгондон кийин добушка койбоймунбу баягы сунушта? Рахат. Пожалуйста, депутат Жапаров, сөз сизде. Урматтуу депутаттар, Мырза Аламанов, мен жанатан бери баягы тоскоол болбойн дедим. Бардыгын айтып атасыз, картадан көрсөтүп атасыз, сизде толук информация жок экен да. Биякта отуруп алып, сиз карта менен иш кылып атпсыз да. Барып туруп жеринде иш кылыш керек болчу да. Биз өткөндө барып өз көзүбүз менен да көргөнбүз, илгерки чек араны дагы билебиз. Казактар чындыгында эле бер жакка кирип пост коюп алган да. Эмне үчүн анткен? Себеби биздики таможня кыштын күнү теле жолобойт аякка. Кар басып калат да, жол дагы ачылбайт. Аяк менен каттабай калат 2 ай 3 ай. Ошондон пайдаланып эрте жазда келип таможня салып баштаган. Салып куруп алган алар заңкыратып, мына могу ак жолдогудай кылып туруп. Биздин таможнянын кебетесин көрсөңүз тоок гана да кандай эмес. Ошондуктан условия жоктуктан бара албайт кыштын күнү биздин таможня. Мына биз жердин баарын ошентип алдырып ийгенбиз да. Биздин малчылар дагы сиз айтып аткан жанакы тоонун түптөрүнө бара албайт. Бер жакта эле жетет. Биздики аз союз тарагандан азайып кеткен да малчылар. А казактар барып отуруп ээлеп эле, анан биздики деп эле мурун эле биздики болчу итак эле. Мына бул силердики десе картада карап туруп ошону жасап коюп атасыңар да. Ошондуктан бул ратификацияны биз күзгүгө калтырышыбыз керек. Мына мен 1-июлда ушу каникулга чыккандайын деп бир выездной семинар кылып уюштуруп атабыз. Бүт депутаттарды мына чакырып атам, коллегаларымды. Ар бир министр силерде барышыңыз керек. Аликбек Жекшенкулов, сиз сөзсүз барып өз көзүңүз менен көрүшүңүз керек экен да. Ошондон кийин гана муну ушул ратификацияны күзүндө алып келип анан добушка коелу. Илгери ал жерде бүт баары кыргызга тиешелүү болгон да. Муну өзү казак туугандарыбыз өзүлөрү макул болуп, эч бир талаш тартыш жок илгери. Кийин баягы союз кезинде малчылар келип отурукташып, ошол жайлоолорго казак туугандардын малчылар келип отурукташкандан кийин анан ушул граница суудан бөлүнөт болуп калган. Болбосо бу ортодогу казак менен кыргыздын ортосундагы тоо жүрүп отуруп Кытайга барып такалат да. Ошол тоодон граница болгон илгери. Тоодон болгон граница, суудан эмес берки. Суу биздин территорияда болгон да. Ошон үчүн ушунун баарын толук айтып кетип, жана айтпадыбы мына могу эле Токмоктогу жана чыканак болуп турган жер. Ошол жер бир кенедей эле жер. Ушундай жердин кызыкчылыгы келгенде силер дагы соодалашып, бай, могу жер деген биздин эле жер деп. Чынында эле бул жерге мындай болгон да, жана суунун платинасын куруш үчүн эле ошол жерди бурган. Атак суу деген түп-түз эле аккан. Биздин ушу бир кайдыгерлик мамиле жасаганыбыздан алдырып ийебиз да көбүнчө жерлердин баарын ошентип. На самом деле ким азыр мелде эме кылат тиги талашат ушу Токмоктогу жерди. Так ошол сыяктуу эле алдыгы жана тоо ташты биз алдык, анан түз жерди берип атабыз деп атпайсыңарбы? Могу 4000 гектар деген 4000 гектар деген Казакстанга жанакы именно таможнянын турган жери да. Бул жер түз жер, жайыт жер. Малчылар алып чөп чаап алчу жери да, кышкы тоютун камдап алчу жер. Ошон үчүн муну ратификация кылгандан кийин силер айтасыңар да, мына ратификация кылып өткөзүп жибердик. Эми ушул граница менен биз кабыл алышыбыз керек. Эми таможня пост тура берсин ордунда дейсиңер да, кабыл алынып калды деп. Ошон үчүн өз көзүбүз менен барып көрүп, мына 1-июлдан 5-июлга чейин дагы бир жолу айтып коеюн. Официально мына сиздерди чакырып атам, барып ошол жерден көрүп келип, күзүндө анан кийин кабыл алалык. Ошондон көп өтпөй эле быйылкы жылдын июнь айында Жогорку Кеңештин депутаттарын атайын Каркырага чакырып, Каркыра манасы деген этнографиялык семинар өткөрүп, ар бир депутатты чек ара менен тааныштырып жүрдү. Бир да депутат өз округу үчүн же кыргыз мамлекетинин 1 метр жери үчүн мынчалык күйүк жамаса керек эле деп эл дагы ыраазы болду. Семинарга депутаттар менен бирге Жогорку Кеңештин төрагасы Султанов да келип,
каркыра эч качан эч кимге берилбей тургандыгын айтып кетишти. Могу Андижандан келген качкындар боюнча. Бир топ убакыт болуп кетти, маган 2 киши кайрылды эле ушул маселе боюнча. Биз дейт, паспортубузда өзбек деп жазылганы менен өзүбүз кыргызбыз дейт да. Ошондуктан бизди кайра өткөзүп бербегиле дешет. Урматтуу депутаттар, бул маселенин канчалык деңгээлде чындыгы бар мен азыр изилдеп атам. Материалдар даяр болгондо дагы алып чыгам. Ошондуктан биз жекеле Өзбекстандагы эмес, дүйнө жүзүндөгү өз өлкөбүзгө келебиз деген этнический кыргыздарга шарт түзүп беришибиз керек. Эгерде биз аларга кайдыгер мамиле жасай турган болсок, эртең бизди тарых кечирбейт. Алар келсе бизден папка талашпайт. Алар тескерисинче ушу биздин экономикабызга салым кошот. Себеби дегенде жана иштелбей жаткан, саз басып жаткан жерлерибизге ошолор иштетет. Бир мисал катары айта кетейин. Мына Казакстандын этникалык казактары келип, Казакстанда кең дала болуп иштелбей жаткан жерлерин, миңдеген гектар жерлерин иштетип атышат. Мына мен өз көзүм менен көрүп келген үчүн айтып атам. Миңдеген гектар жерлерге тамеки плантациясын өздөштүрүп атышат. Жана башка өсүмдүктөрдү отургузуп атышат. Арзу ал акча администрацияга которулган деп мен азырынча тактай элекмин, бирок ыраазычылык билдирем. Эски депутаттарыбыз карызын төлөп, местасын бошотуп кетиптир. Келе элек окшойт да булар. Булар ачылып турган. Жана лабодогулар келе элекпи? Неме, о, адамдар келип турбу? Жүрүн көрөчү. Жана лабодо жаш балдар келишти, байкуштар. Полный жаш балдар да. Ошодо бүт жаш балдар келди. Бул пешенелер тоңуп калды, ал бияка келди чыгат келди. Лери мектеп барышты. Байкуштар. Мына достор, мына ушул портер менен, толтура жаш балдар мына ушул мектепке келди. Мен ошону факты менен көрсөтөйүн дегем да. Жетишпей калды, мен машина менен бул жактан келдичи. Азыр учурдан пайдаланып ушул Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин басма сөз катчысы Индира Куралбековнага ыраазычылык билдирем. Азыр чалып арзуу кандай жардам керек, депутаттар чогуу деп атышат деп бизден кабар алды. Бизге кандай жардам керек? Азыр жылуу үй, тамак аш. Келдиңиздер, жаш балдар келишти?